Көпчүлүк жарандар турак үйлөрдү, бизнес имараттарын курууда өрт коопсуздугунан мурун анын заманбап жасалгалоосуна, дизайнердик кооздугуна өзгөчө көңүл бурушат. Электр жабдууларын туура эмес орнотуу же оңдоп түзөөдөн ката кетирүү ошол жаркыраган үйдү бир заматта жараксыз абалга келтирерин эстен чыгарышат. Имаратка электр жарыгын туташтырууда жабдуулардын, чубалгылардын жана башка орнотмолордун туура колдонушун камсыз кылуу жана өрттүн алдын алуу үчүн эске алчу эң маанилүү кеңештерге көңүл бурсак. Монтаж жасаганда дагы үйдүн ичинде проводдорду горизонтальный, анан вертикальный ташташ керек. Анткени кокусунан провод кыска болуп калып, мындай кыйгачтатып алып кеткен болсо, эртең бирөө жарым келип дуалды тешип атканда ошол кабелди бир жерин тешип алышы ыктымал. Ал тешип алганда кокус көп жерде болот, светтер өчпөй калат, билинбейт. Ал колдон жүрө берет. Бир күнү ошол тешилген жеринен искра чыгып, ошол үйүндөгү эмелден пожар чыгышы мүмкүн да. Ашыкча күч келтирүүдөн, бузулган же эскилиги жеткен электр чубалгыларынын эрип күйүүсүнөн сактай турган гофра түтүгүн сөзсүз колдонуу сунушталат. Бул дагы миллиондогон материалдык чыгымдарды болтурбоо үчүн жасалган зарыл кадамдардын бири. Гофра деген бул ичинен провод өткөрүлөт. Буну өрт чыгып кетпешинен сакташ үчүн ПВХ, ПН болуп бөлүнөт. Өрткө туруктуусу ПВХ, аны алып атканда ошол сатуучулардан сурап алыңыздар. Буну болсо проводду таштагандан кийин, гофраны таштагандан кийин проводду ичинен өткөрүп, мындай искра чыгып же өрт чыккан болсо, бул эрип кабелге эле жабышып калат. Электр зымдарын кайсы бир түзүлүшкө же приборго улаштырууда сөзсүз клеммалык туташууну колдонгонуңуз натыйжалуу. Анткени ал кыска туташуунун алдын алат. Электр жабдууларын монтаждоодо жарандар арзанына эмес, сапатына көңүл буруусу шарт. Ал үчүн сатып алуу учурунда товардын мамлекеттик стандарттан өткөн же өтпөгөнүн сурап алуу жетиштүү. Алардын баасы кымбатыраак болгону менен өрт коопсуздук талаптарына ылайык келерине ишениңиз. Ушул көп кабаттуу үйдө жашагандарга дагы айтат элек кеңешибизде. Эринбестен бир аз акчаны сарптабастан булар жанагы реле напряжение деген да сатылат. Ошондойду коюп коюшса, абдан жакшы мындай сактоо болот деп айтат элек да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттү алдын алуу үчүн мамлекеттик жана жеке ишкердик субъектилерди өзгүлтүксүз текшерип, одону бузууларды жоюу боюнча бир нече этаптан турган көрсөтмөлөрдү берип келет. 2025-жыл ичинде жалпы 12753 объект текшерилип, 54181 бузуу аныкталды. Эскертүүнү аткарбагандарга салынган айыппулдун көлөмү 15 миллион 800 миң сомду түзөт. Ушунун баарысы деген, эгерде өрт кырсыгы катталып калган убакыт болсо, буга тийгенде бул как свеча тез күйүп кетет да. Ошон үчүн пожарный машина келгенчекти же первичный средства менен өзүңөр өрттү өчүргөнгө да жетишпей калышыңар мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Өрт коопсуздук эрежелерин так сактоо келечекке көрүлгөн ишенимдүү камкордук. Электр коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылуу өрттөн жана башка коркунучтардан сактайт.